Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрүүчүлөр, KG Press каналынын күйөрмандары. Биз азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Ордо айылындагы жаңы ачылып жаткан мектепке келдик. Бүгүн ачылышы болуп жатат. Бүгүн 28 сентябрь 2018 жыл. Бул мектептин ачылышына негизи бүгүнкү күндө азыркы таптагы ачылышына өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен Кара Суу районунун акими Искендер Матраимов жана эң сыйлуу конок катары ачылыш аземге өкмөттүн вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова келе жатат. Бүгүнкү күндө мектеп жамааты мына мынтип майрамдык маанайда күтүп жаткан учур экен. Бул мектеп негизи 9 жыл ичинде курулуп бүткөрүлүп быйыл колдонууга берилген мектеп экен. Азыр сиздер менен чогуу кирип таанышып чыкмакчыбыз. Мына мектеп жамааты азыр даярданып жаткан учуру. Бүгүн мектептин ачылышындагы майрамдык салтанатка окуучулардын ата-энелери да келген, айыл аксакалдары да келген. Ал эми мына мектептин алдындагы атайын аянтчага мына мектеп окуучулар чогулуп майрамдык маанайда мектептин ачылышын өткөрүп жатышат. Негизи айта турган болсок, биз азыр мектептин жетекчилигинен сурадык. Бул мектеп 9 жыл ичинде курулуп бүткөрүлгөн мектептин жалпы стоимосту 66 миллион сомдон жогору болуптур. Андан сырткары $5000 дагы бир кошумча долбоор жазышкан экен. Ошол долбоордун негизинде ушул мектеп бүткөрүлүптүр. Азыр кеңири кирип сиздер менен таанышабыз. Ал эми мына жагы ошол мектептин территориясына карайт экен. Атайын спорттук ойноо аянтчасы. Азыр окуучулардын майрамдык маанайын билели. Салам алейкум, кандайсыңар? Өзүңөр кандай сезип атасыңар жаңы мектепте? Канчанчы классыңар? 11 класс. Буга чейин кандай мектепте окудуңар эле? Өзүңөр элестете аласыңар? Буга чейин эски мектепте окуганбыз. Азырында бар шарт менен жаңы мектепте окуп атабыз. Ушул мектепке жеткенибизге өтө кубанычтабыз. Кут кылсын жаңы мектебиңер. Мына Кызыл Ордо мектебинин окуучулары бардыгы майрамдык маанайда жакшы мектеп формасы менен бардыгынын баягы жайдары маанайы жүзүнөн билинип турат. Ал эми мына жерде ата-энелери да келген. Ата-энелери да келген. Кандай эже? Мектептин ачылышына кандай ой сезим, кандай ой пикирди айта аласыз? Урматтуу окуучулар, азыр бир аз калмалып калыптыр. Бир аз эле чарчаган болсоңор, башым ооруп аткан болсо, бир аз талкындап отуруңар. Ордуңар деле көчөгө чыкмай жок. Ордуңарды эстеп тургула. Баш ата-энелер турат, дагы бир ата-энеден сурап көрөлү. Кандайсыздар эжелер? Жакшы, рахмат. Сиз сыйлуу мугалим болсоңуз керек. Буга чейин ушул мектепте иштегенсизби? Эски мектепте? Ушул жерде иштедим. Burada öyle tura koyuyorsunlar. Үлгүрбөй калдым. Жаңы мектепке үлгүрбөй калдыңыз. Пенсияга чыгып кеттиңиз. Канча сом пенсия менен чыктыңыз? Эм болот да болом. Жетеби? 6 миллион ашырдап турат. Эми жакшы, биз деле барда ар кандай жакшы окуучуларды окутканбыз. Алды азыр илимдин доктору, кандидаттары, любой структурага барсаң биздин мектептен бүткөн окуучуларыбызды кездештебиз. Медиктерибиз бар арасында, медицина илимдеринин докторлору бар. Аябай жакшы билим берип келгенбиз. Эми дагы жакшы эле билим берип атат.
окуучуларыбыз жыл сайын жылдык олимпиадаларда 1-2 орундарда алып атат. Рахмат эже, рахмат. Баарыңыздарга ошо балдарыңыздарга ушул жаңы мектеп кут кылсын. Силерге дагы рахмат балам ден. Азыр бийлик өкүлдөрү жолдо келе жатышыптыр. Күтүп жаткан учур азыр алар келгенге чейин бир аз мектептин ички бөлүгү менен таанышып чыгабыз. Кандайсыздар? Саламатсызбы? Бул окуучулардын биринчи тамагы? Күнүнө канча жолу берилет ушу тамак? Күнүнө 2 смена окушат, азыр саат сменде бир класс кирет. Түштөн кийин Бул канчанчы класстарга берилүүчү тамак? биринчи класстар окушат. Күндө бирдей тамакпы же? Күндө меню менен беребиз. Күнгө 5 күндө 5 күндө тамак. Бир окуучуга бир күндө канча сом бөлүнөт? Канча сомдук тамак кылып бересиз? Күнүнө бизде республикадан 8 сомдон бөлүнөт, ата-энелерден 5 сомдон бөлүнөт, анан баягы Мерско деген уюмдан күнүнө 5 сомдон бөлүнөт. 5 сом. Демек бир 20 сом тегерегинде болот экен, бир окуучу. Азыр бул жерде бир кесим кадимки бөлкөнан экен. Анан гречка бетине салат салып коюптур. Анан бул компотпу? Компот. Алманын компоту же өрүк компот? Кургатылган өрүктөн жасалган компот. Ички кухня шартыңыздар кандай? Шартыбыз баары жакшы. Бул жагы мына көрүңүздөр. Бул KG Press каналы, интернет канал. Ичинде мына идиш-аяк жүрүп турган жерибиз, идиш-аяк коюп турган жерибиз да. Баардык эме шарттар бар экен, бүт кафелденип, Кафелденген бар, заманбап, азыркы замандын талабына жооп бере турган. Тамакты негизи кайсы жерде пиширасыз? Тамак пишире турган жер мына жер. Мына бул эмеде да, мына оборудованияларда да бүт Бул оборудованияларды Мерско уюму тарабынан берген. Мерско берген. Ошол уюм менен проект боюнча иштешебиз да. Бүт инструкцияңыздар бар экен. Ашканада иштөө. Филиал бар, ошолор берген, идиш-аякта ата-энелер тарабынан алынган. Жакшы. Бул бочканы эмнеге бул жерге койгонсуз? Бизде мындай сааты менен суу чыгат, запас суу кылып турабыз. Сааты менен. Бир күндө канча убакыт суу чыгат? Bir günde ertemen 8'den geçe saat 5'e çeyin. Кечки саат 5ке чейин, 9'da свет өчүп калса, суу жок болуп калат, запас суу турабыз. Балдар бардыгы ушул жерден кол жууп анан киришет экен да. Бул жерден экинчи кабатына чыгып кетет экен азыр мектептин. Бүт коопсуздук эрежелери сакталыптыр. Азыр бул жактан түз киргенде негизи класстар бар экен. Бул жак китепкана. Тартылбасын китепкана. Тартылбасын түшпөсүн деп. Сөз тип калбасын деп. Неге? Инвентарлар болду экен. Эски инвентарлар экен. Тартылбасы, сөз тийип калат депчи. Эжеке айтты. Ким айтканын мен билбейм. Бул мектептин кадимки спорт залы. Караңыздар. Чакан, көрктүү спорт залы экен. Мына бир да баланын изи түшө элек. Али бул жерде кышкы сезон келе электигине байланыштуу эч бир баланы киргизип бул жерде ойното элек экен. Потолокту караңыздар. Потолок кадимки ДСПдан жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү? ОДФ. Эми бул жагы мынандай эмеден жасалган. Темир решетка жасалыптыр. Отопление бар экен. Бул биринчи кабаттагы кире бериш жер. Караңыздар, мынасында бул оформление кылып коюптур. Мектептин ичин мындай гүлдөргө да толтуруптур. Караңыздар, таза аба тартылып турат. Ал мына жагында өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп мектепке салым кошкон мугалим аталарыбыз, апаларыбыздын сүрөттөрү окшойт. Ардактуу эс алуудагы ардагер мугалимдер экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушул ардак тактада турган сиздердин тааныштарыңыздар болсо, ага эжекелериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми мына жерде караңыздар.
жакшы кыргыздын оюма чиймесин түшүрүп оформление кылыптыр. Азыр бир кайсы бир класска кирип таанышып чыгабыз. Бул азыр эч ким жок. Сыртта элдин баары келе турган конокторду бийлик өкүлдөрүн күтүп жаткан учуру, ошон үчүн биз убакыттан пайдаланып мектептин ички тарабын көрсөтүп жатабыз. Мына караңыздар, азыр мектептин ачылышына вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Кара Суу районунун акими Тилекбек Матраимовдор баш болгон коноктор келе жатат. Азыр лентасын кесип лентасын буюрса мектептин ачылышын жасайт. Келіңіздер, мынаны істеңіздер. Болды. Катыраак калчап кала, катыраак. Урматтуу Кызыл Орда айылынын тургундары, кадырлуу бүгүнкү салтанаттын катчылары жана коноктор, бүгүнкү Катта Талдык айылдык аймагынын Кызыл Орда айылындагы номер 53-чү Кызыл Орда орто мектебинин жаңы имаратынын ачылыш салтанатына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьер-министри Өмүрбекова Алтынай Сейитбековна, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы Султан Акылбек Шакирович, Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Чудуй Эркин Ураимович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевич, коомдук ишмер Кожошов Арзбек Орозбекович, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, айылдык кеңештин депутаттары, айылдын тургундары, ата-энелер, мектеп жамааты, окуучулар жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып отурушат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу мугалимдер, ата-энелер, окуучулар. Сиздерди Кызыл Ордо орто мектебинин жаңы имаратынын ачылышы менен чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан куттуктайм.